Кыргыз тил сабагы. Саламатсыңарбы? Сиздер менен Мамбет Мамакеев атындагы гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Ажынаева Анара Акмадзияевна. Бүгүнкү биздин темабыз жыл мезгилдери. Времена года. Сабактын максаты окуучулар жыл мезгилдеринин кыргызча аталышын билишет жана сүйлөм түзө алышат. Жыл мезгилдери. Времена года. Жаз – весна. Жай – лето. Күз – осень. Кыш – зима. Айлардын аталышы. Март – жалган куран. Апрель – чын куран. Май – бугу. Июнь – кулжа. Июль – теке айы. Август – баш оона. Сентябрь – аяк оона. Октябрь – 9-дун айы. Ноябрь – 7-нин айы. Декабрь – 5-тин айы. Январь – 3-дүн айы. Февраль – 1-дин айы. В кыргызском языке слово «күн» означает две значения. Первое – день, второе – солнце. И также слово «ай» означает две значения. Первое – луна, второе – месяц. Теперь обращаем внимание на новые слова. Гүл. Көптүк санды уюштуруучу кыргыз тилиндеги мүчө бул лар. Гүл, мисалы, гүл жекелик санда турат. Гүлдөр көптүк санда турат. Цветы. Чөп, чөптөр. Трава, жалбырак, жалбырактар. Листья, суук, холодно. Сүйлөмдөрдү которобуз. Переводим эти предложения. Жайында гүлдөр ачылат. Летом распускаются цветы. Жазында чөптөр чыга баштайт. Весной начинает расти трава. Күзүндө жалбырактар саргарат. Осенью желтеют листья. Кышында күн суук болот. Зимой холодно. Бүгүн биз сиздер менен жыл мезгилдери темасын өттүк. Эмесе көңүл бургандарыңызга чоң рахмат. Саламатта калгыла.